Бир топ жыл болуп кетти мына кыргыз медицинасына да ушу көптөгөн ооруларга ушу алтын ийне деген түшүнүк кирди. Ушу көптөгөн ооруларга жардам берет деп ушунун баягы эл ичиндеги популярдуулугу баягы артып кетти да. Анан ушуну эми көпчүлүк врачтар баягы мактап айтат. Кээ бирлери баягы ой анча эле эмес, баягы обычный адаттагыдай эле деп дагы айтып жүргөндөр бар да. Эми биз билгенден сиз баягы ушул 42 жылдан бери, анан ушу акыркы бир 20 жыл болдубу клиника ачпадыңызбы? Ошол 2004-төн бери ушул жеке клиникаңызда да ушу алтын ийнени баягы мындай көбүрөөк колдонот окшойсуз да. Ушунун жалпы түшүнүгүн айтып бериңизчи окурмандарга. Эмнеси менен артыкчылыгын, эмнеси менен билсек болот. Эми алтын ийне бул Кытайдын дарылык масы да. Кытайда өзүңөр билесиңер, булар баягы көп нерсени чыгарган эл. Ошону менен катар ушул алтын ийне дарылык масын чыгарган да. Эми иглотерапия деген сөз кытайча чен зүү деп которулат. Чен деген ийне, зүү деген күйгүзүү. Бул европалыктар дагы колдонуп жүрүшкөн, колдонуп жүрүшөт. Булар акупунктура дейт. Аку деген ийне, пункция саю. Мокса дейт, күйгүзүү деген. Эми бул ушул мындай ойлоп көрсөңөр, бул кылымдарды карыткан дарылык мас да, кылымдарды карыткан. Илгерки биздин эрага чейин эле 3-кылымда Хуанди Незин деген трактат азыркыга чейин бар. Жасма түрүндө калган да. Эми бул баягы ийне сайын ыкмасы, бул эгерде жазуу түрүндө калса, бул эми илимий далил да чынбы. Ошондон бери келатат. Анан биринчи ийнелер бул таш доорунан башталып чыгыптыр да. Анан баяншы деп коет, таш ийнелер. Анан баягы металдын жакшырганына жараша жез, темир, анан алтын, күмүш ошентип колдонуп келатат. Эми баягы кыргыз элинин алтын ийне деп айткан себеби, бул ийне кээде алтындан да жазылат. Анын үстүнө бул эффективдүүлүгүнө караша, айып кеткенине жараша болсо керек да. Айтканга жеңил болуп, алтын ийне деп калган болуш керек. Башында бизге уйгурлар сайып жүрдү, эми алтындар да болгон, күмүштөр да болгон. Кайсы жылы келди ушу кыргыз медицинасына? Кыргызстанга бул 60-жылдардын башында келди. Биз көбүнчө 90-жылдардан кийин деп билебиз да. 60-жылдардын башында уйгурлар, биз баягы Кытай менен жакшы болуп турганда уйгурлар келген да. Ошо уйгур эли. Ошонун арасында биринчи иглотерапевттер келди да. Негизи алар болсо баягы Кытай институтун бүткөн, жогорку билимдүүлөр да бар болчу, орто билимдүүлөр да бар болчу, ошолор киргизди. Анан эл арасында анча сиңбеген себеби, анда баягы кишилер аз болчу сайган кишилер. Баягы медицинада биздер өзү Совет Союзу анча жактырган эмес да башындачы. Кабыл алган эмес. Анан кийин бара кабыл ала баштады да. Эми кабыл алган себеби бул илимий түрдө мындай доказывать этилип, илимий түрдө изилдеп белгиленди да, ушунда чын эле ушунун касиети бар экен, колдонсо болот экен, зыяны жок экен депчи. Ол өтө кеңири колдонулгону бул 70-жылдардын ортосунан баштап колдонула баштады. Мен окуп келген 77-жылы окуп келдим, 76-жылдан баштап ошол Кытай жакта биздин агайыбыз бар болчу, Бабажанов деген Урдин. Ана кишиден окудум, эми ал киши кандай? Курортология деп койчу, өкмөт үйүнүн жанында курортология институту бар болчу, ошондо окудум. Ал киши на рабочем месте деп баягы жанынан жүрүп үйрөндүм. Эми ал орусчаны билбейт. Мен кытайчаны билбейм. Ал кыргызчаны билбейт, мен уйгурчаны билбейм. Анан ошо баягы уйгурча сүйлөп бир жаңсыз китеп бар болчу, ошо менен окудум. Анан эми аны менен келгенде окугандан кийин иштетпейт да. Мен анда нерв клиникасында иштечүмүн 76-жылы. Аны бүтүп келгенден кийин ал эми айтат да, сенин кесибиң бул рабочий месте болбойт. Ошон үчүн жогорку
bir okуу жайынан үйрөнүш керек депчи. Илгери биз эме менен Пекин менен Москва жакшы болуп турганда, Сталин менен Мао Цзэдун жакшы болуп турганда бир 5 баланы окутуптур Пекинденчи. Пекин 49-жылы окушкан экен алар, ошо көбүнчө еврей улутундагы адамдар. Профессор болгон, доцент болгон Санкт-Петербургда. Ошо жанагы Ткачинская Эльвира Давыдовна, Качан Александр Трофимович деген кишилер ушулар окутуп бизди. Союздан барып окудук, 15 Союз Республикасы 15 киши барып окудук. Баягы армянин бар, грузин бар дегендей. Аны окуп келдик, ошондон баштап иготерапияны кеңири колдоно баштадык да. Мен тиги нерв клиникасында иштеп калдым. 3 жыл анан жанагы чоңдордун больницасында иштедим 12 жыл. Мен баягы тажрыйба болот экенде бар врач. Спецбольницада. Азыр баягы президенттин алдындагы иш бөлүмүнүн башчылыгынын алдындагы клиникада. Эми бул кандай дарылоо окумасы экен? Бул дарылоо окумасы элдик. Эми ачыгын айтыш керек. Анан Кытайдын философиясы да бөлөкчө да. Алар баягы мындай ой түйүмү мындай биздикидей эмес. Алар баягы бизде анатомия, физиология, морфология деп атпайбызбы? Алар болсо мындай философиялык ой жүгүртүү менен далилдешет да. Терең да. Объем терең өйдөрөк карап мындай. Эми кандай карашат? Мисалы алардын тиги философиясында мындай инь-янь деген бар. Инь деген мисалы түн, күн деген сыяктуу. Же плюс заряд, минус заряд, полюс жана жердин полюсу ушундай деп бөлүшөт да. Бүт материяны. Ал ошого карата ызык суук деп. Бизде деле Кытайдын кошунасыбыз да. Biz ızık soğukta da kavul alıp kalmıştı. Izık soğuk deyip tamır karabap, yağını soğuğun, organın ızık soğuğun karagağın, anan organizmde ekki ölüğün alır, ekki ölüt organizmde. Adam sırtı jağı, içki jağı, anan janagıday parenkimatozluk deyip koyuz, gömdöy var organlar, gömdöy üstü organlar deyip 12 kanal. Emi kıskasını düşündürüp aytsam, oşo inyandan мындай экенде ошо 12 канал экиге бөлүнөт экен. Ин канал, ян канал. Ошо бири-бири менен байланыштуу экен да. Сырттан энергияны алып турат экен да. Ошо каналдын ичинде айланып турат экен энергия. Күндөн энергияны каяктан алабыз? Күндөн алабыз. Энергияны каяктан алабыз? Абадан алабыз. Энергияны каяктан алабыз? Тамактан алабыз. Ошол 12 органдын ичинде ошо энергия айланып турат экен. Бир органга барып, экинчи органга өтүп. Ошо органдын денедеги энергияны бузушу ооргап берет экен да. Ошо менен булар тамыры кармайт экен. Кыргыздар ызык суук деп ойлоп атпайсызбы? Алар болсо 12 органдын ызык суун да. Бул эмне функция? Өчүп кетти, азаңдап калды деп ошондой эле жөнөкөй да. Азаңдап калды, өчүп кетти. Ошондо өчкөн болсо азаңдатыш керек. Азаңдатсын болсо өткөрүш керек деп. Бул бардыгы биздин кошун элбиз да. Биздин баягы негизги дарылоо окумабыз бир жакын да, тамыр карбагыбызга жакын. Булар 3 кол менен кармайт, 3 манжа менен. Биз баягы 2 манжа менен кармайбыз да. Анан ушунун айырмасы бар да. Анан баягы эми бул ой менен мисалы могу философияны биз чын айтканда жашай албайбыз да, чынбы? Ал философияны биз азыркы илимге киргизе албайбыз. Анан биз баягы мындай деген теория ойлоп эмес. Ошондой илимге киргизгенбиз да. Бул рефлекстик теория. Рефлекс деген эмне? Мисалы адамдын денесин дүүлүктүрсө жооп алабыз нерв аркылуу. Ошо рефлекс. Ошо менен мисалы ине саганда, мисалы мээге берилет экен. Мээ болсо жанакындай гипофиз, гипоталамус деген ички бездерди башкаруучу безге берилет экен. Ал болсо бүт бездердин баарын башкарат. Мисалы боок безин, калкан безин, же болбосо уйку безди, же бөйрөктүн үстүндөгү безди, же жыныстык безди, ушул бездердин баары регуляция кылып турат. Кыскача айтканда ички регуляцияны жакшыртабыз. Эми эмне деген сөз? Мисалы калкан без эмне иш аткарат? Бул обмен. Өзгөчө биологиялык обмен. Жакшы нерсе
тиги эмне иш аткарат өкпеси, инсулин чыгарат. Инсулинди нормалдаштырса жакшыбы? Жакшы. Бөйрөк безинин үстүндөгү без эмне без функцияны аткарат? Бул сезгенгенди жоготот. Мисалы өзүңүз жөн эле байкап көрсөңөр, грипп менен оорудуң, температура болдуң, организм өзү коргонуу күчүн чыгарды, иммунитет айыкты, өзүңдөн өзүң айыктың. Америкада деле дары колдонбой, көп мамлекетте антибиотик колдонбой эле дарыланып жүрүшпөйбү, ызык суу ичип эле. Ошол сыяктуу да бул ички резервдик күчтү жакшырта турган дары-дармек. Башкандай айтканда иммундук системаны көтөрө турган ыкма да. Жанагы алтын ийнени айтып атып тереңдеп кеттиңиз да башка нерсе. Анан ушу алтын ийнени ушу биз көбүнчө кайсы ооруларга колдонобуз? Эми алтын ийне көбүнчөсүн бул өзү эки ыкма менен сайланат. Биринчи дүүлүктүр ыкмасы, экинчи басаңдатуу ыкмасы. Эми дүүлүктүр ыкмасынын нерв паралич болсо, бет нерви паралич болсо, кулак нерви укпай калса, көз нервине доо кетсе, көздү кыймылдатчу нервге доо кетсе, мисалы көз кышык карап калат, то баягы сезгенгенде. Аны дарыласа болот, көз жумулбай калат, аны дарыласа болот, көз кылыңдап калат. Эми мындайча айтканда, нерв ооруларына, нервге сук тегенге түздөн түз. Аны оору синдрому менен айтпадымбы? Остеохондроз. Остеохондроз ар түрдүү оорулар. Ошол ооруну басаңдатууга жакшы да. Бул даже муну менен анестезия кылып, жана операцияда мындай ооруну жоготот. Ошондо организмде бир эндорфин деген чыгат экен да, затчы мээден. Ошо эндорфинди көбөйгөндө бул ички морфин да, апиум, ички апиум. Иштен апиум чыкса жагыштачымбы? Көңүлүң жай болуп калат. Көңүлүң ооруң келет. Ошондой сыяктуу да, бул дагы ошондой роль аткарат экен. Ошон үчүн муну кеңири колдонушат да. Анан эми сук тийгендин түрлөрүнө мисалы. Көңгө сук тийүү, бронхит болобу, гастрит болобу, жанакыдай ички органдарга сук тийгенге жакшы. Анан дагы бир кан тамырларын кеңейткенге, давление көтөрүп кеткенге, нервти тынчтандырганга. Ушу бул профиль кеңири да. Бул баягы жөнөкөй эле баягы үйнө менен баягы процедурасы ушу 7 күн ушундай да. 14 күн 7 күндө бөлүнөт. 10 күн. 10 күн. Бул деле ушундай да. 15 күн ушундай. Эми 10 күн да сунат. Кандай ооруларга болбойт? Мисалы онкологияга болбойт. Бул түшүнүктүү. Инфекциялык ооруларга болбойт. Бул түшүнүктүү. Анан жугуштуу оорулардын баардык түрлөрүнө хроникалык деле өтүшмө инфекциялар болсо болбойт. Анан дагы мисалы биз баягы кеңири колдоно турган бул неврологияда ички органдардын оорулары. Жаш өтүп калганда мисалы, конечно, 80 жаштан ары болбойт дейт, бирок сайса боло берет экен. Кичинекей балдарга болбойт. Мисалы, 1-класска чейин, конечно, ийне көтөрүлбөйт да. Эми мунун эмне үчүн бул өнүгүп атат? Эмне үчүн бул өзүн сактап калды? Ушундай суроо берилет да. Биринчиден бул эффективдүү. Жардам берет экен. Ал илимий түрдө мындай негизделген да. Илимий түрдө түшүндүрүлгөн. Экинчиден, бул экономикалык көп каражат зарп кылбайт. Бардык жерде колдоно берсе болот. А жактан Кытайдан бардык көп эле оорулар колдоно берет да. Үчүнчүдөн, бул азыр дары-дармек көбөйүп кетпедиби? Дары-дармекти биз азайтабыз, азайтыш керек. Дары-дармектен биз айтканда аллергия болуп атат. Дары-дармектен адам кыйналып атат. Ошон үчүн дары-дармекти аябай минимально азайтса болот да мунун мененчи. Алтын ийне деселе, баягы элде түшүнүк бар да, бул деген абдан кымбат депчи. 10 күн сайлап турат эмеспи? Ушу 10 күндүн баасы канча болот эмес? 10 күн 400 сомдон изеттей бериңиз, 350 сомдон изеттей бериңиз, соңунан канча болот? 3,5 миң сом. 3,5 миң сом. Эми бул дагы мунун эмеси бар. Ийненин аллергиялык оорулар сайлат. Аллергия көбөйөт баягы. Аллергиянын баардык эле түрүнө анткени нерв боюнча да, нервти тынчтандыруучу жакшы каражат ушул да. Анан нервти тынчтандыргандан кийин невроз ооруларына жанагыдай бул психотерапиялык дагы метод деп мен айта турган болсомчу, көп игилотерапевттер ага возврат этиши мүмкүн да. Эмне үчүн өзүнүн эле касиеттери бар деп. Бул жерде мен уулум деле иштеп атпайбы, ага айтсаң,
Жоқ, бұл психотерапия емес. Шын эле ошондой ишенгендер бар да. Ушу жанагындай иньянга, жанагындай энергияга, жанагыдай алып бирөөнү кошконго бирок негизгиси бул рефлекстик терапия. А бирок психотерапиялык да касиети бар. Биз сиздин жеке клиникаңызда турабыз. Анан ошонун баарын сиз теориялык жактан баарын түшүндүрүп айтып бердиңиз. Анан эми бул жерде биз көрүп атабыз, кардарлар бир топ экен. Эми ушу иш жүзүндө ошо алтын ийнени өзүңүз көрсөтүп, сайганыңызды көрсөтүп тартып алсак болобу? Ушуну тартып алсак болот. Башка сайгандачы. Кулакта дагы фотография точкор бар. Шемден деген точкорда. Бар эле орда нервти тынчтандырган жакшы да. Терапия кылганчы. Анан артроз артрит дейт. Артрит деген сөзүбүз буунун сезгениш. Артроз деген сөзүбүз остеартроз. Бул буунун башында кемирчек болот да. Ошо кемирчектин структурасы бузулат. Структурасы бузулса, жанагыдай кемирчектин башында бир гиалиновый оболочка деген бар. Гиалин. Ал аябай жумшак болот. Анан мындай жумшактыгы бир ан тыгыз. Анан жылмакай да. Анан омуртканын негизги баягы сактап турган ушу гиалин ал жанагыдай көп басканда, суук тигенде структурасы өзгөрө баштайт. Анан дистрофиялык өзгөрүү деп коет. Баягы өзүнүн жылмакайлыгын жоготуп бир аз баягы мындай быдыр деп атпайм, бирок неровный болуп калат да. Анан ошондо кемирчектин структурасы бузулса, ошо остеартроз деп коебуз. Жалпы эми остеартроз өзү остеартритти пайда кылат. Мындай чыкканда артрозу да бар, артрити да бар. Сезгенгени да бар, задалмашуусу бузулганы да бар. Бул киши 4 күн болуп калды. Ийне сайганыбызга. Оорган азайып калды, Оорган азайып калды. Кечүүнү тур эмес базып алып, кичине ортолгон экен кайрачы. Бирок акырындан кетет да. Муну азыр сиз 5-6 сайдыңыз, э? Ой, ман Канчадан сайдат негизи? 10дон сайрат, мага чейин сайрат. Орун түрүнү жашады. Бул канча убакыт турат ошо сайда? 20 мүнөт турат. 20 мүнөт? 20 мүнөт. 30 мүнөткө чейин койсо болот. Пияланы сайып коюн. Ушундай ийне бар. Бул сыртындагы стержни ичиндеги зымы, ошол зымы главный да, мунун нервке салып набирабыз. Бул алтын ийнелер обработка болуп турабы же күнүгө алмашылып турабы? Обработка мындай аябай строгий да. Азыр жанагында оору чыгып атпайбы? Сары болезнь болот экен деген, вирусный гепатит. Спид дегенде чыгып атат. Ошон үчүн муну обработка кылыш строго болуш керек да. Муну сайганда оорутабы байке, сиз бирөө айтып Жок, мында тыс эле деп турат. Анан коткоздун ичине ооруйт. Эми обработка баягы санэпсинсе текшерип турат. Анан мисалы сарп менен ооруган кишилер болсо өзүнчө ийне коебуз. Анткени ал бири-бири менен коштош керек да, сарп менен. Кудай спидтен сактасын экен, ошон үчүн обработка жакшы болуш керек да, эбечи. Талап кылайык. Мени көрүп атасың. Тигилер